Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТЗОдон, ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен жана ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК, ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 15 июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 22 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 1, Ош областынан 1, жана Нарын областынан 13 бейтапканалардан чыгышты. Алынган анализдердин жыйынтыктарынын баары отрицательный болуп чыкты. Ошентип бүгүн республика боюнча жалпы 1813 бейтап айыгып, сакайып ооруканадан чыгарылышты. Бир сутка учурунда 2278 лабораториялык тастыктоолор жүрдү. Республика боюнча ошол тастыктоолордун негизинде бүгүнкү күндө ошо COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы жаңы 87 учуру табылып, каттоого алынып атат. Бишкек шаарында 48, Чүй областында 11, Ош шаарында 18, Ош областында 5, Ысык-Көл областында 2 жана Жалал Абад областында жаңы 3 учур катталып отуруп атат. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жалпы саны 2372 учуруна жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 185, Ош областында 255, Ош шаарында 269, Чүй областында 215, Бишкек шаарында 726, Баткен областында 36, Нарын областында 407, Ысык-Көл областында 31, Талас областында 8 учур, жана бизден жарандар башка чет өлкөдөн келгендердин ошо жарандардын арасында дагы 240 учуру табылганын сиздерге маалым болду эле. Бүгүнкү күнү мына ошентип эпидемиологиялык абал курч мүнөздө дагы эле туруп атат. Кийинки 2 күндө ошол табылган жаңы жугузуп алган учурлардын саны дагы мындай көбөйүп турганын деген өзүңүздөр да байкап туруп атасыз. Демек, ошо бүгүнкү күнү эпидемиологиялык абал багы курчуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир аз токтоло кетсек, ушул канчалык чоң жумуштарды, чоң көлөмдөгү эпидемияга каршы жумуштарды баягы мерчемдеп ишке ашырып аткан учурубуз. Ошол эле учурда ошол биздин шаардын тургундары, шаарга келген коноктор, республикада биздин мекендештерибиздин баары ушуну туура мамиле кылып кабыл алса жакшы болот эле. Анткени деген ошо бүгүнкү күндө бир топ биздин мекендештерибиздер ушул иштерге макул болбой, тартипти кармабай, мына бүгүнкү күнү ушул абалдын курчутушуна алып келиши мүмкүн. Дагы бир жолу ушуну баса белгилеп кетели. Анткени айтылган санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактабай турган болсок, мына бүгүнкү күнү Бишкек шаарында ушу 87 учуру жаңы табылып чыгып атат. Анын ичинен деген 64 контактлардын арасынан чыгып атат. Бул контактлары табылганы жакшы. Анткени биздин көзөмөлдө турган, көзөмөлгө алынып, ошол чоң аракеттердин арасында ушинтип табылып, ошо каттоого алып, дарылап баштап атабыз. Ошол эле учурда мына бир нече күндөн бери ушул жанакындай инфекциянын булагы табылбай, ошо жугуп аткан шарттары белгиси болуп калган учурлар да көбөйүп келатат. Мына бүгүнкү күнү 23 учурунда ушул бүгүнкү чыккандардын ичинен, ошонун ичинен деген табылбай, билинбей туруп атат. Демек, бизден бүгүнкү күнү мамилебизге жараша мындан аркысы болушу мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир жолу сиздерден баса белгилеп суранып кетерлик. Айтылып аткан эрежелерге деген биз көңүл бөлүп,
ушу биз айтып аткан, биз жасап аткан жумуштарга да кошулуп аракетти чогуу жасап алсак, бүгүнкү күнү деген абалды курчутуп алып, эртең күнү кайра жанакындай чектөөлөргө келип калышыбызды деле мына сиздердин эсиңиздерге салабыз. Анткени бүгүн дагы ошол ушул маселе катары карап, жанакынтип экономикалык өзүнүн ишмердүүлүгүн жандандырган объектилерге дагы ушу кайрадан чектөө киргизгенге мажбур болобуз. Ушу бет катты тагынып, колубузду таза кармап, бир дистанция кармап койгон бул кыйынга деле турбай турган нерселер. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күнү коомдук транспорт толтура жүрүп атат. Анын ичинде бет кат тагынбаган толтура адамдар жүрүп атат. Бири-бирибизге даже бир ооз сөз айтып койгонго мында бүгүнкү күнү ошого барбай жатабыз. Бири-бирибизди дагы жанакындай бир тартипке чакыра турган бир күн, бир маалы да келип турат. Бүгүнкү күнү деген буга деген өтө мындай сергек көз караш менен карабасак болбой турган убактысы келип атат. Мына ушул табылбай алган учурлардан азыр эми инфекция булагын конкретный бир кайсы ким менен контакт болгонуңду издеп, биз уже ошол жугуп турган эмне кайсы шартта жугулуп атат, ошол эмне факторлор жанакындай өзүнүн ролун ойноп атат, ушунун баарына изилдегенге өтүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошо коомдук транспортко деген жугузуп алгандар ошол жерде отурушат. Биз ошо коомдук транспортко колдондук эле, жанакындай эл көп жүрө турган жерлерде болдук эле деп мына өзүнүн эпидемиянезинде көрсөтүп отурушат. Базарга чыгып атышат, базарда дагы эле жанакындай толтура түртүшүп ошол жерде толтура киши жүрөт. Бет кат тагынбайт. Колунда көтөргөн санитайзер же антисептик көтөргөн кишилер дагы аз санда болуп аткандарын мына бүгүнкү күндө ошо өкүнүч менен мен сиздерге кайрылып отурганым ушул. Бүгүнкү күнү ушул маселеге деген тыкыр жанакындай бир түшүнүү менен көңүл кылбасак, мындан көбөйүп атат. Муну деген аябай эсиңиздерге дайыр жолу салып кетейин деп эстеп атам. Мына көчөдөн байкасак дагы улгайып калган, жашап калган биздин жарандарыбыз дагы, биздин ошол эле жакындарыбыз ушу көчөдө көбүрөөк жүрүп атат, базарларда жүрүп атат. Мына дайыр жолу суранып кетер элем. Бул оорунун деген эң эле коркунуч жанакындай индикатор көрсөткүч катары келе турганы бул ушу жаш өтүп калган биздин жарандарга деген түзмө-түз тийип калышы мүмкүн. Дайыр жолу ушу көңүлүңүздөрдү ошого буруп коеюн деп атам. Анткени ооруп кала турган болсо терс курч мүнөздө оору өтүп ар кандай жана кабылдап кетүүлөргө алып кетип атат. Өзүңүздөр деле билип атасыздар, кез-кезде маалыматтардын арасында ушу кетип калып атат. Ооруп калса каза болуп калуу мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп, зор болуп атат. Коркунуч бар бул жерде. Муну дайыр жолу эсиңиздерге салам. Мына теледен деле көрүп атасыздар, ошол бул оору жок болуп атса керек, бул жөн эле мындай айтылган болуп атат деп жүргөн да адамдарыбыз бар арасында. Эми эл болгондон кийин ошондой болот экен, бирок бул оору бар. Дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп, момча опурталдуу шарттарга коюп атат. Мына бизде деле ошо мына ооруп калган медицина кызматкерлери туруп атат. Мына мындан тышкары каза болуп калгандарыбыз бар болуп атат. Мындан тышкары оор түрүндө дагы ушул коронавирус инфекциясын көтөргөндөрүбүз бар. Ушул бейтапканаларга алып келип, ооруканалардан ушу көп зор күч менен деген ошолорду алып калганга туура келип атат. Муну дагы унутпаңыздар, буга деген мындай жеңил ой маселе, мындай жеңил ойлук менен караган такыр туура эмес. Бүгүнкү күндө мына ошо дайыр жолу айтып кетейин, ушу бизден кара картаңдарды ошо сактап калуу аракетин көрөлү. Убагында керектүү муктаждыктарын чечип коюп, жанакындай үйдө ушу изоляция болуп, мындай бекинип отура турса деген бул опурталдуу убакытта өтөт. Бир аз чыдап коюш керек. Ушуну билбей калышы мүмкүн. Ошону дагы жеткиликтүү түшүндүрүп, ушу үйгө отуруп бериңиздер, болгон жардамыбызды көрөлү деп ушул бир шартын түзүп берсек жакшы болор эле. Бүгүнкү күндө ушу стационарларда 531 бейтабыбыз бар, Оорабалда 27, жандандыруу бөлүмдөрүндө бүгүн 4, орточо Оорабалда 100, канааттандыруу кабылганда мына 369 бейтап туруп атат. Ошонун ичинде чыгарылганы 1813, каза болгондор 27. Бүгүнкү күндө 10.013 адам медициналык көзөмөлдө жана үй карантиндерине кармалып туруп атат.
бул жактар байланышта болгон адамдар. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүн 2041-ге жетип, бүгүнкү күнү ошо обсервацияда туруп атышат. Дорогие соотечественники, статистическая информация на 15 июня 2020 года. За последние сутки из стационара выписано 22 пациента с ранее подтвержденным диагнозом заражения COVID-19. Из них в Бишкеке 7, в Чуйской области 1, в Волжской области 1, в Нарынской области 13 пациентов выписаны с отрицательными результатами лабораторных исследований. За все время выписано с выздоровлением по стране 1813 пациентов. За прошедшие сутки было проведено 2278 лабораторных исследований, в результате которых выявлено еще 87 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. В Бишкеке 48, в Чуйской области 11 случаев, в городе Ош 18, в Волжской области 5 случаев, в Высокой области 2 случая, в Джалабадской области 3 случая. Таким образом, за последние 2 дня несколько увеличилось количество выявленных случаев заражения. Это свидетельствует о том, что напряженная эпидситуация по коронавирусу у нас в республике сохраняется в напряженном таком варианте. Зарегистрировано таким образом за все время 2372 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Из них в Джалабадской области 185, в Волжской области 255 случаев, в городе Ош 269, в Чуйской области 215, в городе Бишкек 726 случаев, в Баткенской области 36, в Нарынской области 407, в Высокой области 31 случай, в Таласской области 8 случаев. И, как вам известно, 240 случаев было выявлено среди наших прибывших соотечественников из-за границы. Из числа вновь выявленных случаев 64 человека составили контактные с ранее подтвержденными случаями. То есть это подтверждает о высокой контагиозности этой инфекции. Очень много контактов у нас идет. Особенно если коснуться города Бишкек. Здесь в организациях, на предприятиях зарегистрированы вот такие групповые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Потому что идет очень тесный контакт и среди работающих, и на улице, и в местах скопления людей, и в общественном транспорте. И, соответственно, эта инфекция разносится среди населения. Поэтому еще раз хотел бы призвать в этом плане. Нам нужно быть очень осторожными, соблюдать все элементарные правила. Это масочный режим, социальное дистанцирование. Мы не устаем об этом говорить. Пользуйтесь антисептиками. И очень осторожно надо пользоваться и общественным транспортом, потому что 23 случая из всех выявленных за прошедшие сутки источник инфекции не установлен. Поэтому эпидемиологи вынуждены проводить расследование, изучать те факторы риска, при которых произошло вот это вот заражение, передача инфекции. Поэтому во многих случаях люди указывают, те, кто заразился, что пользовались общественным транспортом. В общественном транспорте не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Люди ходят без масок, люди не используют антисептики. И нет дистанцирования, потому что набивается и в маршрутке, набивается и в троллейбусы, автобусы, поэтому будьте предельно осторожны в этом плане, потому что случаи заражения здесь есть, факторы риска здесь люди уже напрямую указывают, поэтому мой призыв еще раз соблюдать те санитарные временные требования, которые необходимы в условиях развития вот эпидситуации по коронавирусной инфекции. И очень много людей не хотят принимать наши условия. Ощущение, что это не коснется
но это касается всех общества в целом. Поэтому от каждого из нас требуется на сегодня соблюдение вот этих общественных и личных принципов гигиены. Поэтому еще раз мой призыв: давайте вместе бороться с этой инфекцией. Особенно вот часто можно на улице сейчас и заметить наших пожилых людей, особенно преклонного возраста тоже. Это самый такой индикаторный показатель при коронавирусной инфекции. В случае заражения лиц пожилого возраста обостряются все старые болезни, все хронические болезни, и возникает очень большая опасность для здоровья. Поэтому надо нам всем, наверное, принять меры по их защите. Надо им помочь в обеспечении лекарствами, продуктами питания и в манере попросить их соблюдать правила самоизоляции и изоляции. Это особый такой контингент, который на сегодня в условиях коронавирусной инфекции требует особого внимания и особой защиты. И это надо доносить и доводить до каждого нашего старшего товарища. На сегодня в стационарах у нас содержится 531 пациент, из них в тяжелом состоянии на сегодня 27, в реанимации находится 4, средней тяжести 100, в удовлетворительном состоянии 369, 35 ожидает госпитализации на утро, выписано 1813, умерло 27. 10 013 человек находятся под домашним карантином и под медицинским наблюдением. На обсервацию по республике находится 2041 человек. Это те люди, которые прибывают из-за границы или же были в контакте с подтвержденными диагнозами. Нам приходится помещать их в обсерватор, устанавливать медицинское наблюдение, проводить лабораторные исследования. То есть это те мероприятия, которые направлены на сдерживание развития эпидситуации и в целях полного эпидемиологического надзора за ситуацией. Вот такая у меня сегодня информация. Спасибо, Нурбулат Алешевич. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Усымбаев Нурбулат Алешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Укмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание. Урматтуу мекендеш, дүйнө эли коронавирустан сестенип турат. Биздин өлкөдө да өзгөчө абал режими алынганы менен оорунун жугуу коркунучу сакталууда. Андыктан өзүңүздүн, жакындарыңыздын